адамдардын ден соолугун сактап калуу жана ден соолукту чыңдоо боюнча эл аралык конференция ачылды. Бул конференцияга Орус Федерациясынан 6 профессор, академиктер келишти. Молдова Республикасынан, Өзбекстан Республикасынан дагы биздин коллегаларыбыз келип, ушул өздөрүнүн тажрыйбасы, илимий жетишкендиктери менен бөлүшөт. Өзүңүздөр билгендей, биздин мамлекеттин жетекчиси тарабынан, урматтуу президент Садыр Тургунбаев тарабынан дагы ден соолукту чыңдоо, ооруларды алдын алуу жагы бул приоритет катары коюлган. Саламат сактоо министрлигинин дагы приоритети ушул. Биз элибиздин ден соолугун чыңдашыбыз керек. Буга бүт бөлгөлөр түзүлүп жатат. Азыр өзүңүздөр билгендей чоң спорттук комплекстер курулуп атат, стадиондор, кышкы спорттук түрлөрдү өткөрүлүп турган тоо кластерлери курулуп жатышат. Ошон үчүн биз конференцияны уюштурдук. Санкт-Петербургтан башка чоң вуздардан мына профессорлор келип, бүгүн эртең кийинки күнү 3 күн бул жерден биздин специалисттерди окутушат. Натыйжасында ушул иш-аракет алдын алуу, ден соолукту чыңдоо маселелеринин натыйжасында биз албетте ушу 4 факторго таасир этишибиз керек. Биринчиден бул туура эмес тамактануу. Өзүңөр билесиңер, Кыргызстанда кант, сахар ичимдиктери, негизи эле сахар менен тузду аябай көп колдонушат. Ушулардын биз азайтышыбыз керек. Албетте тамеки чегүүнүн жеткиликтүүлүгүн кескин түрдө азайтышыбыз керек. Бул кандай налогторду, акциздик налогторду көтөрүшүбүз керек, тамекинин баасын көтөрүшүбүз керек. Тамактануучудан жаман зыян адаттардан алыс болуу, физикалык активдүүлүктү күчөтүү тараптарын, анан ушу жол кырсыктарын, травматизмди дагы биз көзөмөлгө алып кыскартышыбыз керек. Бул жактан да жакшы жагдай, стратегиябыз жазылган, бирок ал ушу соңуна чыгып жатат. Биз жаңы заманбап жол кырсыктарын алдын алуу боюнча стратегияны түзүшүбүз керек. Ошон үчүн биз ушу алдын алуу жагын, профилактика жагын күчөтүп, президент берген тапшырманы аткарып жатабыз.